Орусияда мигранттардын банк эсеби бөгөттөлө баштады. Орусияда бир нече мигрант көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганын билдирди. Бул тууралуу агентство долбооруна укук коргоочу Валентина Чупик айтып берди. Чупиктин айтымында көпчүлүк мигранттар реестрге түшүп калганын, эсеби бөгөттөлгөнү тууралуу банктан келген билдирүүдөн улам билишкен. Ага 2 күн ичинде 31 адам жардам сурап кайрылып, алардын 13-ü кыргызстандыктар болгон. Укук коргоочу реестрге түшүп калган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтышканын белгиледи. Мындан улам мигранттарга банктардагы акчаларын чыгарып кетүүнү сунуштады. Учурда Т-банк, Райфайзенбанк, ВТБ банктарынын карталары бөгөттөлүп жатканы айтылды. 5 февралдан баштап Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды өлкөдөн чыгаруу боюнча мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык мыйзамсыз жүргөн мигранттар көзөмөл реестрине катталып, бир катар чектөөлөр киргизилет. Мындай чектөөлөрдүн бири мигранттардын банк эсептерин жабуу. Бул режимге кирип калган чет элдик жарандарга банк эсептерин ачканга тыюу салынат. Ал эми эсеби бар болгондорго 30 миңден жогору накталай акча чыгарууга болбойт. Ошондой эле никесин каттатууга, баласын мектепке же бакчага киргизүүгө, уруксаты жок жашаган жерин өзгөртүүгө, кыймылсыз мүлк же унаа сатып алууга тыюу салынат. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга ушул жылдын 30-апрелине чейин өзүнүн укуктук макамын жөнгө салууга убакыт берилет. Мигранттар көзөмөл реестрине түшүп же түшпөгөнүн Орусиянын ички иштер министрлигинин сайтынан текшерсе болот.